Саламатсыздарбы? Биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Саламатсыздарбы? Кырман нурузуңуздар кабыл болсун, айтыңыздар марик болсун. Бүгүнкү эфирибизге кош келипсиздер. Бүгүн адаттагыдан башкача бир эфир менен сиздердин алдыңыздарга чыгып отурабыз. Себеби биздин окуучуларыбыздын, ата-энелердин сураныштары боюнча ушул биз буга чейин жалпы республикалык тестирлөө тууралуу жалпы республикалык тестирлөөдөн кантип жакшы бал алыш керек деген темаларда маектерди уюштуруп келген болсок, бүгүн бир аз адаттагыдан тышкары бир эфир менен алдыңыздарга келип отурабыз. Бул да болсо биздин окуучуларыбыздын жана ата-энелердин суранычы менен университеттер тууралуу маалымат, жанагы окуучуларды, абитуриенттерди кесиптерге багыттоо, университеттер тууралуу маалымат берүү. Бүгүн бизде эфирде биздин конокторубуз Кыргызстан эл аралык университетинин адистери келип отурат. Алар ал жерде кандай факультеттер, кандай бөлүмдөр окутулат, ошолор тууралуу толук маалымат берип өтүшөт. Сиздер болсо түз эфирде болуп, университет тууралуу кандай суроолоруңуздар болсо, ал жерде окутулган кесиптер тууралуу кандай суроолоруңуздар болсо, өзүңүздөр анда биз эфирибиздин конокторун чакыра берели. Салтанат Болотовна эжебиз, саламатсызбы эже, кош келдиңиз. Туратбековна эжебиз бар, анан Малика Алиева эжебиз бар. Бүгүн биздин коноктор. Саламатсызбы эже, кош келипсиздер. Азыр эми биздин урматтуу эжейлерибиз бүгүн биздин сурообузга жооп кылып конокко келип бергениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздер дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, университетиңиздер тууралуу кененирээк маалымат берип, жана биздин окуучуларыбызга ошол түз эфирде суралган суроолорго бир жакшы бир жоопторду берип, кесипке багыттап, ошол сиздерде окутулуп аткан кесиптер тууралуу кененирээк бир маалыматтарды берип өтөсүздөр деп ишенип турабыз. Анда биз сөздү Салтанат Болотовнадан баштай берели. Өзүңүздү тааныштырып баштай берсеңиз болот. Рахмат, Турат мырза, рахмат. Кутман кечиңиздер менен урматтуу биздин конокторубуз, онлайн эфирдеги биздин коллегаларыбыз, жалпы жаамат. Кутман кечиңиздер менен мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Атым Салтанат Болотовна Карабалаева, юридикалык илимдеринин кандидаты болом. Ошондой эле биздин окуу административдик иштердин проректору. Бүгүнкү кече боюнча темабыз биздин центральный кампус, борбордук кампус жөнүндө айта кетели дегенбиз. Кыскача ага чейин биз жалпы тарыха, биздин университеттин тарыхына карасак, 1993-жылы президент Аскар Акаевдин жарлыгы менен биздин эл аралык университети түзүлгөн. Ошондон баштап ушул тарыхта биздин университет өзүнүн ишин алып жүрөт. Бул өтө чоң жана татаал жолдордо биздин университет көп ийгиликтерге жетишти. Ошол эле биздин Кыргызстан жана башка эл аралык мамлекеттерде биздин адистерибиз окуйт. Биздин ойлойм, биздин коноктор бүгүн биздин университет жөнүндө көп эле маалымат укса керек. Дагы эле ушул эфирде көп нерсени айтып берейин деген оюм дагы бар. Кесиптештерим дагы айтып кетет деген үмүттөмүн. Биздин акыркы 2-3 жылы биз кампусное управленияга өткөнбүз. Ошонун бүгүнкү кечебиздин темасы борбордук кампус боюнча, биздеги факультеттер боюнча кененирээк маалымат айталы дегенбиз. Эми албетте башка кампустарыбызда дагы окуу багыттары жүрөт. Биздин конокторубуздун суроолору болсо, толук маалымат бергенге даярбыз. Рахмат, көңүлдүү кеч каалайм баарыбыздарга. Салтанат эже, чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз биз дагы. Анан азыр биздин катышуучуларыбыз саламатсызбы деп жазып башташты. Анан бул жерде бир катышуучубуз университет тууралуу маалыматы деле жок экен. Давлатбек Мамасаидов дейт, университет каерде жайгашкан, кайсы облуста деп сурап атат. Азыр биз Асел Туратбековнага сөз бергенче эле бул суроолорго да жооп бере кетсеңиз, Асел эже. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул эфирдин катышуучулары, көрөрмандары.
Бардыгыңыздарга кутмандуу кеч кааламакчымын. Ушул орозо айынын ыйык күндөрүнүн аягында, арапа күнүндө ушу сиздерди барыңыздарды ушул кечте ушул жолугуп турганыбызга абдан кубанычтамын. Ар бир үйгө ырыскы, ынтымак, бейпилдик, бакыт каалайм. Анда эмесе ушул өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Ибраева Асель Туратбековна, Кыргызстан Эл Аралык университетинде ага окутуучу болуп иштейм. Ошондой эле билим берүү багытында дагы бир катар иштерди алып барам. Бүгүн сиздердин алдыңыздарда биздин Эл Аралык университет тууралуу, сиздерди кызыктырган, сиздерди кесипке багыттоо боюнча ушул көбүнчө биздин азыркы көрөрмандарыбыз ушул жаңыдан окууну бүтүп, мектепти бүтөйүн деп, анан алдыга кадам катары кесип тандоо алдында турган биздин окуучуларга биз өзүбүздүн кеп кеңештерибизди бермекчибиз. Андыктан биз болушунча бүгүн көбүрөөк маалыматты сиздерге тартуулоого аракет кылабыз. Алгачкы суроолордун бири болгон Кыргызстан Эл Аралык университети кайсы жерде жайгашкан деген суроого жооп берип кетейин. Бизде айтылып кеткендей бир нече кампустар бар. Бул Борбордук кампус, Чыгыш кампусу, Чыгыш медициналык кампусу. Бул кампустар шаарыбыздын, Бишкек шаарыбыздын аргы бурчунда жайгашкан. Жана биздин Борбордук кампус Лев Толстой көчөсү 17А дареги менен жайгашкан. Ал эми Чыгыш кампусубуз 7 апрель көчөсү жайгашкан. Чоң рахмат. Чоң рахмат эжей. Азыр биздин катышуучуларыбыз да жаңы гана кирип башташты. Азыр сиздер ошол университеттин ошо ички түзүлүштөрү тууралуу, университет тууралуу жалпы маалымат менен улантып берсеңиздер болот. Азыр кийинки сөздү биз Жеңишгүл Молдокеева эжекебизге берсек, эжей дагы өзүнүн айтуу сөздөрүн айтып улантып берсе. Рахмат. Бүгүнкү ушул жолугушууну уюштуруп жаткан мүмкүнчүлүктөргө биздин уюштуруучуларыбызга мен өзүмдүн атыман жана ошондой эле ошол биздин Кыргызстан Эл Аралык университетинин социалдык кызмат кафедрасынын жамаатынын атынан жана ошондой эле социалдык гуманитардык илимдер кафедрасынын жамаатынын атынан терең ыраазычылык билдирмекчимин. Абдан сонун мүмкүнчүлүк, абдан жакшы кезигишүү болот деп терең ишенимдемин. Мен эми ошол Кыргызстан Эл Аралык университетиндеги программа, атап айтканда социалдык кызмат программасы боюнча бир аз кыскача берип кетсем маалымат. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, социология илимдеринин кандидатымын. Ошо илим багытында көптөгөн жылдардан бери өзүмдүн эмгектеримди ишке ашырып келемин. Доцент милдетин аткаруучумун жана ошол Кыргызстан Эл Аралык университетинде эмгектенемин. Социалдык кызмат жөнүндө айтып кете турган болсок, бул биздин азыркы коомдогу бирден бир талап, чоң талап, муктаждыкка ээ болгон кесиптердин бири деп мен айтып кете аламын. Анткени биздин коом өнүккөн сайын, коомубуздагы жашоонун сапаты өнүккөн сайын, ошондой эле ошол коомдогу социалдык өзгөрүүлөрдү колдоочу, ошол социалдык өзгөрүүлөргө себеп болуучу ушундай кесипкөйлөргө дагы талап өсүп жатат деп айта алам. Анан ошондой кесипкөйлөрдү биз өзүбүздүн кафедранын астында дагы даярдайбыз. Социалдык медиа деп быйыл ушул абитуриенттер арасында абдан чоң кызыгуу пайда болгондуктан социалдык медиа деп биз быйыл жаңы программаны ачып жатабыз. Ошондой эле социалдык кызмат көрсөтүү. Бул бакалаврдык программа да бар, ошондой эле магистратура жана ошондой эле 9 класстын базасында дагы ошол социалдык кызмат боюнча биз абитуриенттерди кабыл алабыз. Окутуу формасы өзгөлтүксүз, ошондой эле дистанттык негизде дагы жүргүзүлөт.
Ошондой эле бул программанын астында бир ар кандай профилдер дагы бар да, аларды да айтып кетсек болот. Бул биринчиси жашоонун ар кайсы чөйрөсүндөгү социалдык кызмат деп айтсак болот. Буга деген абдан көп тармактарды камтысак болот. Мисалы үчүн социалдык ошол коргоого муктаж болгон ар кандай аярлуу катмарлар менен иштөө же болбосо социалдык медициналык колдоо болобу же билим багытында колдоо болобу же ушул биздин максаттуу топторубуздун экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу боюнча колдоо болобу. Негизинен бул жалпы мындай кеңири профилдеги кесиптешүү деп айтсак болот. Экинчиси бул мен айтып кеткендей эле социалдык медиа жана байланыш. И үчүнчүсү социалдык иштеги чыр чатактарды башкаруу. Бул боюнча биздин жамаатта, кафедрада айтып кете турган нерсе профессордук окутуучулук курамы абдан жетиштүү деңгээлде деп айтып кете алам. Бизде профессорлор, илимдин профессорлору, докторлор, кандидаттар жана ошондой эле өздөрүнүн илимий даражасын чет өлкөлөрдө, Америка, Европа өлкөлөрүндө коргоп келген мугалимдер иштейт. Анан бул 3 профилдин негизинде ошол мугалимдер өздөрүнүн кесиптик специализация деп коебуз, ошолордун ишин алып барат. Анан биз ошондуктан ушул профилдерди даярдайбыз. Чоң рахмат Жеңишгүл эже. Уланта бериңиз. Азыр бизге келген дагы суроолорду окуу менен Малика эжейге сөз берип, сөзүбүздү уланта берсек болот. Малика эжей өзүңүздү тааныштырып, анан 9-класстан кийин барганда контракт канча болот деген суроого дагы жооп бергенче өзүңүздү тааныштырып уланта берсеңиз болот. Саламатсызбы, Кутман кеч. Мен Алиева Малика Алыбековна, университеттеги бизнес-англис тилинен Алло, меня слышно? Мугалиммин. Бизде Урматтуу кийин барганда контракт канча болот деген суроого бизде университеттин астында дагы Таалим деген колледж бар. Ошого келсеңиздер болот. Таалим жөнүндө эмне айтып бере алам? Контрагы 50 000, юриспруденция, педагогика, юриспруденция, педагогика, лингвистика, компьютерные технологии деген факультеттер бар. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу бүтүрүүчүлөр, өзүңүздөргө жакшы маалым болгондой, азыр карантин учурундабыз, баардыгыбыз үйдө болгонубуз үчүн азыр биздин эфир профессионалдык деңгээлдеги эфир эмес, ар кандай кемчиликтерден улам үзгүлтүккө учуруп аткан болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Туура түшүнүү менен кабыл аласыздар деп ишенебиз. Анткени бул эфир YouTube каналыбызда да сакталуу боюнча калат. Эгерде көрө албай калгандар болсо, суроо бере албай калгандар болсо, сиздердин сурооңуздарга байланыштуу кийин кайра көрүп карап чыксаңыздар да болот. Анан буюрса биз университет менен да байланышта калганга аракет кылабыз. Сиздердин жооп ала албай калган суроолорго дагы биз кийин эжейлерден сурап маалымат алып бергендин аракетин көрөбүз. Азыр бизге келген мындай бир суроо бар. Саламатсыздарбы? Мен 1-курсту аяктадым, 2-курстан которулайын деген болчумун. Эмне кылышым керек болот жана кандай факультеттер бар? Ошолор жөнүндө айтып бере аласызбы дейт. Кимиңиздер жооп бересиздер? Асель Туратбековна, рухсат берсе, сиз жооп берсеңиз. Чоң рахмат. Демесе бул суроого жоопту мен кайтарайын. Себеп дегенде ушул биздин билим берүү департаменти ушул боюнча иштерди алып барат. Себеп дегенде
студенттер жылдын 2 айында, 2 учурунда, кышкы каникул учурунда жана жайкы каникул учурунда ар кандай кырдаалдар менен баягы багытын өзгөртүү максатында же болбосо окуу жайды өзгөртүү максатында алмаштырышат да. Бул учурда кандай кылыш керек да? Эгерде сиз экинчи курсту бүтүп жатсаңыз, сиз сөзсүз түрдө бул экинчи курсту аякташыңыз керек. Себеп дегенде ал жерден сиз академический справка алып келишиңиз керек. Бул учур август айында туура келет. 20 августтан баштап кайрылсаңыз болот. Биздин Борбордук кампус бул Лев Толстой көчөсү 17А дареги боюнча. Сиз келип паспортуңуз менен келишиңиз керек. Билим берүү департаментине келип арыз жазасыз атайын үлгү менен. Бул арызда сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү, кайсыл окуу жайдан, кайсы багыт боюнча, кайсы багытка жана ошондой эле күндүзгү окуугабы же дистанттык окуугабы ушуну көрсөтүү аркылуу арызыңыз менен кайрыласыз. Ал арызга сиздин сөзсүз түрдө академический справкаңыз же болбосо буга чейин окулган сабактарыңыз тууралуу транскрипт же болбосо зачеттук китепчеңиздин көчүрмөсүн тиркейсиз. Анын негизинде бизде атайын аттестациялык комиссия бар. Ал аттестациялык комиссия сиздин арызыңызды карайт. Ал арызда сиздин тиркелген документтериңиздин негизинде баягы сабактардын туура келүү жана кээ бир сабактар окулбаган болсо, мисалы биздин окуу планы боюнча алар разница деп коет, ошол тапшыруу үчүн ошол арызга тиркелип жазылат. Баардык ошол процедура бүткөндөн арыз аттестациялык комиссия аркылуу каралат. Курсту бүтүп келе жатканда ОРТ тапшыргандыгыңыз жөнүндө маалым каттын да көчүрмөсүн тиркешиңиз керек. Эгерде сиз дипломдун негизинде тапшырган болгон болсоңуз, ал документиңизди дагы тиркеп коюшуңуз керек. Аттестациялык комиссиянын чечими менен сизди кайсы бөлүмгө кайсы курска жана бул бөлүмгө туура келеби чечим чыгарылат дагы, анан сизге бул тууралуу маалымдама берилет. Ал эми биздин бөлүмдөр тууралуу айта кетсек, Кыргызстан эл аралык университетинде 13 бөлүм бар. Бул күндүзгү окуу боюнча бул экономика, социалдык кызмат, информатика, философия, юриспруденция, эл аралык мамилелер, регион таануу, котормочу, филология, педагогика боюнча бизде багыттар бар. Ушул багыттардын бирин тандап кайрылсаңыздар болот. Эгер сиз бир бөлүмдөн ошол эле бөлүмгө которулсаңыз, анда сизге ошол эле курста окуп кетүүгө мүмкүнчүлүгүңүз чоң болот. Эгерде сиз багытыңызды алмаштырсаңыз, анда сабактар окуу планы боюнча сиздин окуп өткөн сабактарыңыз каралат, кредит боюнча саналып, ошонун негизинде чечим чыгарылат. Эгерде сиз дистанттык бөлүмгө которулам десеңиз, анда ал жакта бизде экономика, юриспруденция, социалдык кызмат жана информатика багыттары бар. Чоң рахмат. Асель Жейске чоң рахмат. Кийинки суроону дагы окуй берейин. ОИРТ канча балл менен өтсө болот дейт. Анан ушуну менен эле бирге анан деги эле менин өзүмдүн да суроом болсун. Университеттерге кабыл алуу быйыл качан башталган атат? Сиздерге качан башталат? Ошолор тууралуу да мындай кененирээк айтып өтсөңүздөр. Анан ОИРТнын балдары кандай болуп атат? Мисалы эми бул албетте ОИРТнын баллы бул конкурс, канча балл менен тапшырышат, түшкөн балдарды карайт деңизчи, бирок ошентсе деле буга чейинки бир немени айтып дегендей статистиканы айтып, буга чейинки жылдарда кандай балл менен келип жүргөн? Макул. Бул боюнча айта кетсек, кабыл алуу комиссиясы Билим берүү министрлигинин жарлыгы боюнча 20 июльдан башталат. Бул биринчи тур.
Сиздер буга чейин ОРТдан жалпы тестирлөө өтүп сертификатты алып каласыздар. Эгерде бул балл канчадан башталат десеңиздер, 110 баллдан өйдө болуш керек. 110 баллдан өйдө болсо, анан сиздин конкурска катышууга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Эгерде былтыркы жылдардагы статистиканы карасак, бизге орто эсеп менен орточо баллды караганда жактан угуп атабы меники азыр? Биз сизди уга албай калдык. Бир аз үзгүлтүккө учурап калды. Кайра кайталап Угуп койсоңуз жатабы? жакшы болот. Угулуп атат. Бөлүмдөр боюнча айта кетсек, сиздер тапшырган баллдын жыйынтыгы боюнча 20-июлдан баштап бизге документтериңизди тапшырганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Бирок бул Билим берүү министрлигинин жарлыгы боюнча бул кабыл алуу комиссиясы онлайн иштейт деген жобо болуп жатат. Анын үстүндө азыр биз иштеп жатабыз. Онлайн кандай сиздер тапшырасыздар, кайсы сайт аркылуу жана кандай тиркемелерди тиркеш керек деген суроолорго кечирээк жооп беребиз го. Себеп дегенде азыр бул сайт иштелип жатат жана биз баардык маалыматтарды ошол жакка жүктөп жатабыз. Ошондой эле сиздер региондо болуп эле биздин университетке тапшырганга мүмкүнчүлүк аласыздар, азыркы кырдаалга жараша. Сиздер сайт аркылуу ошол Кыргызстан эл аралык университети окуу илимий өндүрүштүк комплекси деп издесеңиздер бизди табасыздар. Ал жакта баардык багыттар белгиленет жана сиз эгер баллыңыз 110 баллдан жогору болсо, каалаган багытыңызга тапшырууга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Сөзсүз түрдө тапшырганга сиздерди күтөбүз. Кош келиңиздер демекчибиз. Биз дайым сиздерге билим берүү менен кызматта болобуз. Андыктан биздин университетти тандооңузга бул сиздин кайсы кесипти тандоо менен биздин вузду ошол тандоо үчүн кандай шарттар болгондугуна бүгүн азыр сиздердин сурооңуздарга жооп беребиз. Андан тышкары сиздер билгендей, аттестат оригиналы керек, сүрөт керек болот, кайсы документтер десеңиздер 3-4 форматындагы. Мына ушул документтердин баардыгын жагдайга байланыштуу салттуу түрдө мурдагыдай кабыл алуу комиссиясына алып келип өткөрбөстөн быйыл ошол онлайн болот деп жатат. Бул жөнүндө дагы кененирээк маалымат биздин MOOC UKKG сайтында жана MOOC UKKG Instagram баракчасында баардык маалыматтар жайгаштырылат. Чоң рахмат, Аселжи. Кийинки суроого жооп берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Архитектурада бюджет барбы жана канча баллдан жогору болуш керек дейт. Сиздердин университетте архитектуралык кесип боюнча окутулабы? Булар тууралуу айтып өтсөңүздөр. Бизде архитектура тилекке каршы жок. Мен санап кеткендей 13 бөлүмдүн бирин тандасаңыз болот. Азырынча архитектура бизде жок. Балким келечекте болуп калар максаттарыбыз өтө чоң. Андыктан эл аралык масштабтагы университет болгондуктан биз азыр жагдайга байланыштуу турмуш талап кылган багыттарды ачууга аракеттенип жатабыз. Чоң рахмат сизге. Кийинки суроого Салтанат эжей, сиз жооп бересизби? Рахмат, Турат мырза. Мен бул жердемин. Абдан жакшы, кызыктуу суроолор келип атат конокторубуздан. Кийинки суроо мындай деп атат: сиздерде медицинский факультеттер барбы дейт. Бул эми жооп алымдуу болуш керек, бирок ошентсе деле сиз сүйлөгөнчө буга жооп берип өтсөңүз. Биздин коноктун суроосуна жооп берейин. Бизде медициналык факультети негизи бар. Бул Чыгыш жана Асел Туратбековна айтып кеткендей Чыгыш кампусубуздун, Чыгыш медициналык кампусубуздун да окулат. Бирок биздин кыргыз жарандары аякка документ тапшырууга укугу жок. Албетте, бунун кичине маалымат айтсам, бул жакта биздин Пакистан жана Индия тарабынан келишим негизинде чет мамлекеттен келген студенттерибиз билим алат. Биздин кеңири айтылган жанакы багыттар боюнча
биздин жарандар окууну ала алат, бирок медициналык факультетке тапшырууга азырынча жол жок. Келечекте мүмкүн андай суроолор дагы чечилер деген үмүттөбүз. Угулуп атат, абдан жакшы. Сиздин айткандарыңыз угулду. Бизде кечиресиздер кийинирээк кирип калган окуучулар, катталуучулар бар экен. Кайсы окуу жай деген суроолор болуп атат. Ушул эле окуучудан международныйга тапшырайын дегем, силердин оюңар дейт. Сиздердин оюңуздарды сурап атат экен. Рахмат, жооп берип коеюн. Биздин коногубуз кечирээк келсе да кутман кеч сизге. Рахмат келгениңизге биздин маекке. Албетте, азыр айтып кеттик, эл аралык университет же болбосо окуу илимий өндүрүштүк комплекси, эл аралык университет деп интернеттен таап маалымат алсаңыздар болот. Бүгүнкү кечебиздин темасы боюнча кандай окууга тапшыруу жана экинчи эле ушул суроо международный тапшырсам деген сиз эл аралык мамилелер багытындагы жөнүндө сурадыңыз окшойт. Ошол болсо анда бизде ал багытка направление деп коебуз. Ошол жакка тапшырсаңыз болот. Бул дагы бир жолу айтып кетейин. Чыгыш кампусунда бул багыт боюнча сабактар жүргүзүлөт. Ошондой эле Instagram баракчасында абдан кеңири чоң маалымат бар. Биздин окуган студенттерибиз, мугалимдерибиз, биздин жалпы жааматтын ошол багытта эл аралык мамилелер багытындагы жөнүндө кеңинен маалымат алсаңыздар болот. Кош келиңиздер демекчимин. Сиздер сөздү уланта берсеңиздер болот. Мен бул жактан ошол сиздердин университеттин сайтында кичине көргөзгөнгө аракет кылып атам. Азыр бизде мындай бир суроо бар. Журналистика факультети барбы? Эгер болсо маалымат бере кетиңиздерчи деген суроо келиптир. Ушуга жооп бергенче сиздер сөзүңүздөрдү уланта бересиздер, а мен болсо бул сиздердин сайтты, бул жактарды кичине тааныштырып турам. Бул жөнүндө суроолор келди эле мурун. Бул биздин конокторубузда Жеңишкүл Фридоновна биздин ага эжекебиз ушул боюнча маалымат бере алабы деген ойдомун. Жеңишкүл Фридоновна анткени биздин 2-3 багыттарыбыз ушул факультет эмес, ушул багытка тиешеси барбы деп ойлойм. Жеңишкүл Фридоновна, сиз улантып койсоңуз деп суранам. Үнүңүздү чыгарып алсаңыз, сиздин микрофон өчүк болуп турат азыр, Жеңишкүл эжей. Уланта бериңиз башынан. Рахмат, Салтанат Болотовна. Биздин ушул абитуриентибиздин дагы ушундай суроосуна дагы ыраазычылык билдирмекчимин. Анан мен бул журналистика факультети жөнүндө кызыгып жатканда мен айтып кетейин дегеним да, мен жана жогоруда айтып өткөндөй, биз ушул социалдык кызмат кафедрасынын негизинде социалдык медиа иш алып баруу боюнча деген жаңы багыттарды иштеп чыгып ошолорду ачып жатабыз. Анан ошолордун бир аз мааниси жөнүндө айтып берип кетсем. Сиздер билгендей, азыркы учурда бул социалдык тармактар, интернет байланышы, кол менен байланыш түзүү деген ушул жөндөмдөр аябай ушул талап күч болуп турган кезекте. Анан биз ошол себептен ушул социалдык тармактарда кантип өзүнүн ишканасынын или өзүнүн кандайдыр бир уюм болобу да, мүмкүн бул мамлекеттик уюм болобу, мүмкүн бул бизнес тармагында болобу, же билим берүү тармагында болобу, өздөрүнүн ушу ишин алдыга жылдыруу социалдык тармактар аркылуу жана ошого социалдык маанидеги иш чараларды көрсөтүп, ошонун мааниси аркылуу ийгиликке жетишүү деген максат менен биз ушул кесипти ачып жатабыз да. Анан көптөгөн суроо талаптар болуп жатат. Анан мен айтып кетмекчимин, журналистика баягы классикалык өзүнүн формасында жок, бирок биз ушул баягы замандын талабына ылайык социалдык медиалар менен иштөө багытында окутуу жүргүзмөкчүбүз. Келиңиздер, чыгып кетмекчимин учурдан пайдаланып.
ушул заман талабына ылайык ошол жаңы кесиптерди ушул силердин кызыгуу артканы кызыгып жаткандыгы мени кубандырат аябай. Чоң рахмат эже, ийгилик каалайбыз сиздерге дагы. Анан азыр университеттин сайтын MOOC IUK деген сайт экен. Муну да биз экранга чыгарып койдук. Ушул сайт аркылуу кирип дагы кененирээк маалымат алсаңыздар болот экен. Азыр мен кирген сайт, мен бир аз адашып башка сайтка кирип алыптырмын. Бул жерден маалымат берип атышат. Кийинки суроо болсо, эл аралык мамилелерге негизги өтүп, кошумча өтпөсө вообще өтө албайбы эжеке? Чынында кошумчадан бир аз аксап жатам деген суроо бар. Буга ким жооп берет? Мен жооп берип Асель кетейин. Туратбековна жооп берип койсоңуз. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Бул суроо мен жооп берип кетейин. Баягы тесттерлөө, республикалык тесттерлөөгө тапшырууда сиздер негизги тесттен тышкары кошумча тест тапшырасыздар. Жана конкурстун негизинде сиздер бизге келгенде бул кошумча тест, мисалы үчүн конкурс учурунда кошумча тести болгон студенттер албетте биринчиден болуп катарга өтсө, кошумча тести жок болсо деле негизги тестиңиздин баалы жетиштүү болсо, коркпостон тапшыра берсеңиз болот демекчимин. Андыктан кабатыр болбоңуз, сизге ийгилик каалайбыз. Кошумча тест эл аралык мамилелер багыты боюнча бул тарыхтан тапшырышыңыз керек. Кабатыр болбостон тапшыра бериңиздер. Жана чет тили, себеп дегенде эл аралык мамилелер багыты бул көбүнчө чет тилинде окула турчу сабактарыбыз бар. Буга чейин айтып кеткендей, бизде чет тилине чоң маани беребиз, себеп дегенде эл аралык деңгээлдеги университет болгондуктан көп тилдүүлүк бизде абдан чоң мааниге ээ. Бул бизде кыргыз, орус тилдеринде гана сабак болбостон, бизде англис тилинде сабактар, кытай тилинде, араб тилинде, түрк тилинде, француз тилинде, немис тилинде сабактар өтүлөт. Ошол эле эл аралык мамилелер факультетинде мисалы үчүн сөзсүз түрдө англис тилин окусаңыз, кошумча дагы экинчи бир тилди тандап окусаңыз болот. Андыктан чочулабастан бизге багыт алып тапшыра бериңиз демекчимин. Жана сиздин тапшыра турчу орто тестиңиз ийгиликтүү болсун деп ийгилик каалап кетмекчимин. Чоң рахмат эже, сизге дагы ийгилик каалайбыз. Кийинки келип аткан суроо, бирок биз кийинки суроого чейин урматтуу эжейлер бир сюрприз бар экен. Сиздердин студентиңиздер Сыймык Саипов деген окуучуңуздар бизге эфирге конокко келип калган экен. Сыймык мырза дагы ошол өзүнүн окуп аткан университети тууралуу балким окуучулар ойлошу мүмкүн да, мугалимдер эми жөн эле мактай берет да деп, бир ошол жердин студенти катары Сыймык мырза дагы өзүнүн ойлорун бир аз айтып өтсө, бир 5-10 мүнөт Сыймык мырзага уруксат берели. Андан кийин анан суроолорго өтөлү. Саламатсыздарбы, урматтуу абитуриенттер, ага эжекелер, кутман кечиңиздер менен барыңыздардын. Мен Кыргызстан эл аралык университети дегенде биринчиден эмнени айткым келет? Эл аралык деңгээлдеги билимди, эжекелердин идеясыны мындай макташ жана жагыныш үчүн эмес, албетте мен ачыгын айтайын. Албетте биз тараптан ар түрдүү өнүксөңүздөр болот биз жакта. Мен жанагы бюджетке сен бюджетке тапшырбай калдың, сен неге контракт окуйт дегендерге жооп бергим келет. Мен бюджетке караганда контрактты жакшы көрөм. Себеби акча төлөнгөн жерде сөзсүз окуу алдыга чыгат деп ишенем, албетте. Андыктан сиздер эгер тапшырам десеңиздер, коркпой эле көздү жумуп, бир жакшынакай максатты коюп, 4 жыл, 5 жылдыкка эмне болом мен? 4 жыл, 5 жылдык максатыңарды аныктап, мен биринчи курстан эмне жетчем, экинчи курста, үчүнчү курста ушуларды аныктап туруп, биз университетке тапшырсаңыздар, мүмкүнчүлүктөр аябай жогору деп айта алам. Себеби бизде биринчиден студенттик кеңеш, экинчиден Enactus, KG, жана дебат клубтар, лидер, жана башка сыяктуу клубтар бар.
аны силер балким улантып кетүүчүлөрдөн болуп каласыздар, балким жаңы клуб ачасыздар. Бизде айтор деканат тараптан болсун, мугалимдик тараптан, ректор тараптан болсун, мүмкүнчүлүктөр жогору деп айтып кете алам. Сыймык мырза, чоң рахмат жакшы бир маалыматтарыңыз үчүн. Сиз университетиңизди абдан жакшы бир деңгээлде мактап бере алдыңыз. Анткени эжейлериңиз буга чейин сизчелик көп мактабайлы үстүртөн айтып атышат эле. Чоң рахмат. Анда биз кийинки суроого да өтө берели. Кийинки суроо: дипломатия кайсы тилдер бар дейт. Канча жылдык окуу? Анан мисалы эгер 4 жылдык болсо 3 жылда бүтүрсө болобу деген мындай бир аз алдыга шашып аткан абитуриенттерибизден экен. Ушуга жооп бере кетсеңиздер жакшы болот. Турат мырза, мен жооп берейин. Уруксат бериңиз. Кечиресиздер, бир аз эфирден чыгып кетти. Эжейибиз интернет байланышында бир маселе болуп калды окшойт. Башка кайра келип калды азыр. Жооп бере берсеңиз болот. Конокто кечирим сурайм. Техникалык кичине тоскоолдор болуп калды. Кечирим сурайм. Азыркы коногубуздун суроосуна жооп бергенге уруксат бериңиздер. Азыр эле биздин эжекебиз Айсел Туратбековна айтып кеткендей, бул тилдер боюнча маалымат албай калдым деп айтсаңар кайталап коеюн. Эл аралык мамилелер багытында негизги тил бул англис тили, чет тили, француз тили бар, жана кытай тили бар. Ошону биздин студенттер окуу убагында өзүлөр тандап, мугалимдерге группага кирип сабак жана билим алганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошондой эле 4 жылдык окуу мөөнөтү жүргүзүлөт. Бул бакалавриат деп айтылат биздин системада. 3 жылдык мөөнөт болобу деген суроого жооп берели деген боюнча, бул мыйзам чегинде жана окуу планы боюнча негизги окуу системасында 4 жылдык толук мөөнөт бекитилген. Ошого байланыштуу бул бакалавр деп дагы кайталап кетмекчимин. 4 жылдык толук окууну алып, адис болуп колуңузга диплом алганга биздин мыйзамда толук бекитилген. Коногубуздун суроосуна дагы суроолор болсо жооп беребиз. Дагы бир суроо бар. Мындай дейт: эл аралык мамилелерди заочно окуса болобу дейт. Анан өзү башка мамлекетте практика кылып дегендей бир суроо бар экен. Абил Төрөбаев деген жигиттен. Рахмат, Абил мырза, рахмат сурооңузга. Уланта кетелик, сөзүбүздүн бир темасы болуп калды. Жана башында айткан жокпуз, бирок биздин ушундай чоң университетибизде заочно бөлүмү бар. Бул жакка дагы документти тапшырсаңыз болот. Айтылган адрес боюнча бизде ал бөлүм өзүнчө ишин жүргүзөт. Бирок ал жакта эл аралык мамилелер багытында документ кабыл алынбайт. Бул багытта только орусча айтмакчы очно дейбиз, же болбосо документ тапшырып окуу убагында сиз билим алыш керексиз. Ошондой эле сиздин сурооңуз башка мамлекетке практика барбы деп калдыңыз. Албетте биздин айтылып кеткендей эл аралык байланыш, тыгыз байланыштар жакын кошуна мамлекеттерибиз менен биргелешкен келишимдердин негизинде биздин студенттер биринчиден албетте мугалимдерибиз, ошондой эле административдик биздин кызматкерлерибиз ушул келишим негизинде практика, илимий практика, окуу, академическая мобильность деп коебуз. Ошол боюнча багыттар менен чоң өзүнүн тажрыйбасын кеңейтип, окуу убагында өзүнүн атайлашкан ыңгайлуу мөөнөттөрүндө өтөт. Бул 1 жылдык окуу ичинде чечиле турган суроолор. Мен ойлойм, сиздин бизге келип тапшырып студентибиз болсо, сиз мындан да көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү ала аласыз деп. Чоң рахмат сиздерге абитуриенттердин суроолоруна жооп берип атканыңыздар үчүн. Албетте
Биз дагы бир сиздердин университетиңиздерге ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Анан азыр биздин бүгүн негедир катышуучуларыбыз бир аз пассивдүү болуп атат, анткени билбейм, айт арапа дегендей бир майрамдык маанайларга кирип калышканбы, суроолор бир аз пассивдүү болуп атат. Эгер кааласаңыздар дагы өзүңүздөрдө айта турган сөздөр болсо, университет тууралуу маалыматтар болсо, эфирди уланта берсек болот. Жеңиш келечегиге уруксат берсек, микрофон жандырып алып. Рахмат, Турат мырза. Мен албетте сөзсүз түрдө учурдан пайдаланып дагы берип кетчү абдан көп маалыматтар бар. Ошолордун баарын кыскача берип кеткенге аракет кылсам. Биз ушул билим берүү, жогорку билим берүү жөнүндө сөз кылганда биз алардын сапаты жөнүндө айтып кетсек болот да. Анан ошол биздин бүтүрүүчүлөрдүн жараткан ийгиликтери ошол университеттин алгылыктуу иштеринин бирден бир жыйынтыгы деп айтсак болот да. Анан ошо мен айтып кетмекчимин, биздин бүтүрүүчүлөрүбүз азыркы күндө ийгиликтүү ар кандай биздин айыл чарбанын билим берүү системасында, социалдык коргоо тармактарында жана башка тармактарда ийгиликтүү иштеп жатышат. Ошондой эле биздин бүтүрүүчүлөрүбүз Кытайда, Россияда, Германияда, Казакстанда жана башка мамлекеттерде өздөрүнүн магистратурада окуусун улантууда. Угуп жатабы? Угулуп атат, уланта бериңиз, жакшы эле угулуп атат. Анан айтып кетсек, бизде ушул бүтүрүүчүлөрдүн арасынан абдан жигердүү, абдан таланттуу, абдан ийгиликке умтулган жаш ынтызар бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Алардын арасынан президенттик стипендияга татыктуу болгон бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Ар кандай эл аралык уюмдардын долбоорлорун жеңип, өзүнчө гранттарга ээ болуп, ошонун негизинде окуусун улантып жаткан биздин бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Ошондой эле ошол университеттин окутуу программасынын алкагында биз студенттер менен абдан жигердүү иштешебиз. Анан студенттердин арасында өздөрү долбоорлорду жазып, эл аралык уюмдарга тапшырып, анан ийгилик менен утуп алып иштеп жаткан дагы студенттерибиз бар деп айтсак болот. Айтсак, ушул Кыргызстан Сорос фондусунан ушул жаштар программасынын алкагында өздөрүнүн мини долбоорлорун ишке ашырып жаткан студенттерибиз бар. Ошондой эле жана Сыймык айтып кетпедиби? Бул жаштардын ошол жигердүүлүгүн колдоо боюнча университетте бирден бир мыкты шарттар коюлган деп айтсам болот да. И ал ошол биздин университеттин саясатынын бирден бир негизги көңүлүнүн чордонунда деп айтсак болот. Жанагыл дебаттык клубтар иштейт, жанагыл Enactus клубтары, бул деген ошо жаштардын арасында өздөрүнүн өз алдынчылыкка жетишүү же болбосо жеке ишкердик боюнча бир ийгиликтерди жаратуу боюнча бул эл аралык командалар арасында таймаш деп айтсак болот. Ошолор арасында биздин мыкты студенттерибиз ийгиликтерин жаратып, жалпы ушул республикалык деңгээлде, мамлекеттер аралык деңгээлде өздөрүнүн жакшы жыйынтыктарын көрсөтүп келе жатышат. Ошондой эле бизде университетте мобилдүүлүк программасынын алкагында Кыргызстандын университеттеринин ортосунда мобилдүүлүк боюнча студенттерибиз окуп алмашып, тажрыйба алмашып, окуу процессин алмашып окуп жатышат. Ошондой эле мамлекеттер аралык мобилдүүлүк программалар боюнча дагы биздин студенттер, айтсак, жанагы социалдык кызмат тармагы боюнча, жеке ошол боюнча айтып кетсем, Турциядан окуп келди студент кыздарыбыз. Бир семестр же бир нече семестр окуп келгенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан ушу эл аралык университет дегенде мен ушу белгилеп кетчү нерсе, бул университетте абдан көп ушу эл аралык башка мамлекеттердеги университеттердин ортосунда кызматташуу келишимдери түзүлгөн. Ошолордун негизинде биздин студенттер үчүн абдан чоң бир жакшы
мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат да, анан ошолорду пайдаланып, ошол албетте бул ошол ар бир студенттин же болбосо ар бир бүтүрүүчүнүн өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша болот, өзүнүн каалоосуна жараша болот. Бирок ошол чөйрөнү айта турган болсок, окутуу чөйрөсү, бул тараптан университет абдан чоң шарттарды түзүп жатат да, мен ошо толук ишендирип айтып кете алат элем да. Анан мугалимдер менен студенттердин ортосундагы мамиле, социалдык психологиялык климат деп айтып койсок болот, ошондой эле ушул жаштардын ар кандай маданий, мисалы үчүн, алардын таланттарын өнүктүрүү боюнча дагы ар кандай конкурстар болуп турат, ар кандай чыгармачыл иримдер иштейт. Анан бардык шарттар көрсөтүлгөн да. Ошондуктан мен айтып кетмекчимин, ушул бирден бир аябай тез өнүгүп жаткан ушул азыркы билим берүү рыногунда, жогорку билим берүү рыногундагы ушул университеттердин бири деп, мен да ошон үчүн ушул университетте иштеп, өзүм иштеп жатам. Анан абитуриенттерди дагы учурдан пайдаланып, сайтка кирип, ошол окутулуп жаткан багыттарды карап, анализдеп, анан өздөрүнүн жөндөмүнө жараша туура тандоо кабыл алышына чакырмакчымын. Рахмат. Жеңишкүлө эже, чоң рахмат сизге дагы, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анан мен өзүмдүн бир суроом катары жалпы сиздерге берейин, кимиңиздер жооп кыласыздар. Негизи эле эми азыр биздин мамлекетибизде мындай бир жалпы мамлекеттик бир идеология жоктугунан улам, мисалы ушул иш менен камсыз кылуу, деги эле ушул кесипке багыттоо деген же мектепте болбойт, бул жакта кыйыныраак болуп атат. Анан сиздердин университет катары сиздердин бүтүрүүчүлөрүңүздөрдү ошол кайра иш менен камсыздоо боюнча кандай бир шарттар каралган, бул боюнча кичине кененирээк токтоло кетсеңиздер. Мисалы сиздерден бүтүргөн студенттердин канча бир проценти кандай иштер менен алек болуп атат, иш орундары менен камсыз болуп атабы, же болбосо баягыдай эле университеттин дипломун алып алып кайра Россияга иштегени кетип атабы, стройкага дегендей суроолор туулуп атат. Ошол жаатта жооп бере кетсеңиздер. Бул суроого мен жооп берип кетсем, урматтуу Турат мырза, албетте бүтүрүүчү окууга тапшырып жатып, белгилүү бир кесипти тандоонун алдында сөзсүз түрдө келечекте жумуш ордун табуу максатын көздөйт. Бул максатты албетте АТН да көздөйт. Келечекте ушул кесипти бүтүргөн соң бир кесипти аркалап иштеп кетсе экен деп. Биздин Кыргызстан эл аралык университетинде бул тарабынан кандай иштер алынып барат, ошол жөнүндө маалымат бере кетсем, эң алгач бул кесипке багыттоо кайсыл жерден башталат? Мисалы үчүн, кесипке багыттоо жана кабыл алуу кампаниясы бизде бир гана жай айында башталбайт. Биз жыл бою өткөрөбүз бул нерсени. Себеп дегенде, атайын жыл башында план бекитилет, кесипке багыттоо боюнча жана жыл ичинде атайын графиктин негизинде мөөнөттөр белгиленип, мектептер аралык биздин жаамат жана ошондой эле биздин студенттердин жардамы менен окуучуларга туура кадам таштоо, туура кесипти тандоо боюнча маалыматтар берилет. Биз билгендей, эми Кыргызстанда көпчүлүк учурда кесипти АТНсине тандатуу стереотипи бар. Мен ушул бир 3-4 жылдан бери кабыл алуу компаниясында отуруп, бир байкоону айткым келет, байкоо жүргүзүү боюнчачы. Себеп дегенде, көпчүлүк учурда студент келип, студент өзү арыз жазбастан, өзү тандоо жасабастан АТНсин карайт да. Биздин бул кыргыздардын стереотиби. АТН каяка десе, ошол жака тапшырам деген. Албетте АТН баласына жамандык каалабайт, АТН жакшы болсун дейт. Бирок сөзсүз түрдө бир гана престижин карабастан, имиджин карабастан, ошол кесиптин бир жакшы бир кулакка угулганын карабастан, баланын жөндөмдүүлүгүн карасак, бала эмнеге жөндөмдүү, кайсы багытты алып кете алат? Ал баланы мисалы үчүн бизге келгенде 4 жыл аралыгында аны ошол кесиптин профессионалы катары чыгарганга аракет кылабыз сөзсүз түрдө. Бирок
ал баланын ошого жөндөмү болбосо, каалоосу болбосо, эмгеги болбосо, максаты болбосо, анын толук түрдө ошол компетенциялардын баарын өзүнө сиңирип, жана билимдин баарын сиңирип, алган дипломуна жараша кесиптин ээси болуп кетүүгө жолу ошондо гана болот да, эгерде ал ошол нерсени карап туруп тапшырса. Чет өлкөлөрдүн мисалын карасак, мисалы үчүн Америка, Европа өлкөлөрүндө кесип тандоодо өтө чоң маани беришет экен. Мисалы үчүн 11-де бүткөн мектепти бүткөн окуучуну эгер өзүнүн тандоосу азырынча болбосо, өзүн бул чөйрөдө кайсы кесипке жөндөмдүү экенин таба албай жатса, ага 1 жылдык тыныгуу берилет экен. 1 жылдык тыныгуу ичинде мамлекет тарабынан ал камсыздалып, белгилүү бир өзү билбеген өлкөгө туш болуп, ал жакта волонтер катары өзүн издейт экен бала. Мен эмнеге жөндөмдүүмүн? Мен кантип чөйрөгө пайда келтире алам? Биз чөйрөгө пайда келтирген учурда гана биз ошондо өзүбүздүн кайсы кесипке жөндөмдүү экенибизди, эмнени туура жакшы кыла алат экенибизди билебиз да. Себеп дегенде кесиптин ээси болуу үчүн чөйрөгө ошол айланаңа пайда алып келишиң керек деп эсептейм. Андыктан ошол башталган профориентация деп коет, бул кесипке багыттоодон улай баягы кабыл алуу компаниясы иштейт, бала тапшырат, тапшырган соң 1 курска келген баланы сөзсүз түрдө опкол жуйт, коркот, кандай болот, эмне болот деп. Андыктан 1 курстарга атайын иш-чара жүргүзүлөт. Университет менен тааныштыруу, багыттар менен тааныштыруу, жамаат менен, билим берүү системасы менен. Мисалы бизде Кыргызстан эл аралык университетинде баллонский процесс деп коет, баллондук система аркылуу модульно кредитная технология колдонулат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул рейтинг түрүндө бала модуль тапшыруу аркылуу өзүнүн жыйынтыктарын көрсөтөт жана тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Андан тышкары баягы студент 1 курста калыптанып окуп баштагандан кийин биринчи сессияларын тапшырып, өзүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп дегендей, мындан улай баягы жумуш берүүчүлөр менен иш алып баруу, жумуш берүүчүлөр менен студенттерди байланыштыруу, практикалык атайын окуу жүгүртмөсүндө белгиленген практика учурунан тышкары байма-бай алар менен кездешип туруусу. Ал үчүн биз тегерек столдорду, баягы дискуссия катарында жолугушууларды уюштуруп турабыз. 1 жылына жок дегенде 4 жолу болот. Бул бизде сөзсүз түрдө боло турчу нерсе. Биз бир гана мисалы үчүн студенттер менен жолуктурбастан биз жумуш берүүчүлөр менен окуу пландарыбызды дагы сүйлөшөбүз. Окуу план кандай болот, кандай негизде болот, эмненин негизинде, себеп дегенде окуу пландарын бекитүүдө дагы биз жумуш берүүчүнүн оюн укканга аракет кылабыз. Себеп дегенде биздин акыркы максатыбыз, билим берүүдө акыркы максатыбыз студентке жумуш ордун таап берүү. Жумуш ордун таап берүү үчүн биз жумуш берүүчүнүн талабын билишибиз керек. Ал студент кандай касиеттерге, кандай билимге, кандай профессионализмге ээ болуш керек. Андыктан эң башкы тараптан окуу жүгүртмөлөрүн, окуу пландарын бекиткен, алар менен чечилип, анан ошол дисциплиналар киргизилет. Албетте бул программаларды киргизүүдө студенттин да көз карашын карайбыз, алардын сунуштарын карайбыз. Себеп дегенде бизде жылында анкетирование деп коет, сунуштарын угабыз, көйгөйлөрүн угабыз. Бир гана социалдык тармак аркылуу же болбосо каттар аркылуу эмес, ошол социалдык сурамжылоонун негизинде дагы бир чечимдерди чыгарып, өзгөчөлүк Кыргызстан эл аралык университети саплимент дипломун берет. Бул эмне деген диплом десек, бул чет өлкөгө, Европа өлкөлөрүнө иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүк берген биздин стандарттуу мамлекеттик дипломдон тышкаркы англис тилинде которулган саплимент диплому. Бул диплом аркылуу алар чет өлкөгө каалаган багытында, бул жакта азыр көбүнчө эл аралык мамилелер жөнүндө сурап жатышат. Бирок сиздерге аябай чын дилимден айткым келет. Бир гана эл аралык мамилелер эмес, баардык багыттар боюнча сиздер чет өлкөгө барууга мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Албетте алам
айылдан башталат. Айылдан отуруп ар бир бала кыялданат. Көп нерсени багындырсам, чет өлкөнү багындырсам, көрсөм, окусам, саякаттасам деген сөзсүз түрдө бул түшүнүктүү калуу, эң сонун калуу, эң жакшы максаттардын бири. Себеп дегенде бир гана алдыбызда турган тоо менен чектелбешибиз керек. Дүйнө кыдыралык, дүйнөнү кезелик, дүйнөнүн таанымдарын окуп, ошолордон билим алалык. Андыктан Кыргызстан эл аралык университетинде баардык багыттар, ошол эле социалдык кызмат, ошол эле экономика, юриспруденция, бул багыттарга биз ошол өзүбүздүн салымыбызды кошконбуз. Себеп дегенде ар бир багыт боюнча биздин бүтүрүүчү, биздин студенттер чет өлкөгө мобилдүүлүк боюнча жана кызматташуу келишимдеринин негизинде барып билим алганга укуктуу. Бул нерсе үчүн сиздердин каалооңуздар, билимиңиздер жана максатыңыздар гана керек. Чоң рахмат Селже. Бул жерде Айназик Ахматова деген катышуучубуз саламатсыздарбы дейт. Анан бул кызыбыздын суроосу: международные отношения, дипломат, контракт канча, бюджеттик орундар барбы деген суроосун берген экен. Анан урматтуу эжекелер, кечирим сурайм. Убакыт учкан куш демекчи, бизге берилген убакыттар да аягына чыгып келе жатат. Бир 2 суроого жооп бериңиздер. Анан жалпы окуучуларга ийгилик каалап эфирибизди жыйынтыктасак болот. Турат мырза, уруксат берсеңиздер, Айназик кызыбыздын суроосун да калтырбай четке Айназик дагы кайталап кетмекчибиз. Эл аралык мамилелер багытында дипломат деп сурап атасыз. Албетте бул багыт бизде контракт түрүндө окутулат. Бюджеттик орун боюнча суроо келди. Бул философия багытында бюджеттик дебейбиз, скидка деп коебуз, жеңилдетүү берилет. Ошол биздин азыркы агайыбыз айтып кеткендей сайтыбыздын ичинде маалымат бар. Мен ойлойм бүгүнкү кечеден кийин сиз телефондор аркылуу дагы маалымат алсаңыз болот, же онлайн тарабынан да бизге суроолоруңузду каттасаңыз болот. Бул багытта да коллегаларыбыз эл аралык мамилелерди кызыктырып атпайбы сизге? Биздин коллегалар жооп берет да. Ошо сиздин суроолоруңузга биз эфирден тышкары дагы жооп бергенге даярбыз. Чоң рахмат эже. Анан дагы бир суроо келип атат. Ушуну менен аяктайбыз буюрса. Жасмин Кадыркулова деген катышуучубуздан экономика багыты боюнча маалымат берип кете аласыздарбы? Контракт канча? Жана мен интернеттен окуп калдым, экономика багыты менен кошо тил да окусаң болот деп. Ушул туурабы дейт. Жасмин биздин кызыбыздын суроосу албетте экономика багыты ушу биздин борбордук кампусубузда жайгашкан. Экономика жана менеджмент багытында окуу мөөнөтү 4 жылдык. Контракт жөнүндө дагы суммасы суралып кетти. Ошо баасы боюнча да айтып коеюн. Эл аралык мамилелер багыты жана экономика бул былтыркы биздин жарнама менен 40 000 деп чечилген. Быйылкы окуу жылына да ошол суммада каралып жатат. Кененирээк маалымат контракт боюнча биз даярбыз онлайн режиминде же болбосо телефон аркылуу бергенге. Жана сиздин бир ушул жерде эле сурооңуз болду. Кошумча тилдер жана менин кесиптештерим айтып кеткендей, тилдерди окуганга албетте сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болот. Бул кайсы багытта болбосо дагы бул чет элге тил, англис тили баарыбызга таанымал. Ушул биринчи убакытта окуу планында көргөзүлгөн. Андан тышкары сиз мындан тышкары башка тандап түрк тилинен бизде окуу курстары каралган. Ошону деле тандап дагы өзүңүздүн тажрыйбаңыз, тил жагынан тажрыйбаңызды көтөрөт деген үмүттөр бар. Келип ал маалымат болот сайттардан же болбосо телефон чалсаңыздар, биздин коллегалар, биздин жаамат толук сизге жооп берет. Сизге рахмат сурооңузга. Эжейлер, сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Ошол Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн өнүккөн Кыргызстанды курууда кесипкөй адистерди даярдап чыга бериңиздер. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Анан биз рахмат деп аткан, ыраазычылык билдирип аткан окуучуларыбыз дагы бар. Анан жалпы эле катышуучуларга, кийин бул эфирди көрүүчүлөргө маалымат катары айта кетели. Бул университеттин байланыш бардык контакт номерлерин, жанагы
сайтын дегенде бардыгын бул видеонун алдына ссылка катары тиркейбиз, шилтеме катары. Андан тышкары азыр сиздерге 1 мүнөттүк бир эркин микрофон берели. Ошол окуучуларыбызга бир ийгилик каалап өтсөңүздөр, анан эфирди жыйынтыктайлы. Рахмат, Турат мырза, мага уруксат берсеңиздер, ушу биздин эң конокторубуз, биздин бүтүрүүчүлөрүбүз болуп атат. Сизди уюштуруп берген үчүңүз сизге чоң ыраазычылык, иштериңизге ийгилик, ден соолук каалап кетмекчимин. Конокторубузга бүгүнкү эфирдин биздин окуучуларыбызга алдыда чоң бир суроо турат: кандай кесипти тандап алам деп. Кайсы университетти тандабасаңыз да сизге чоң ийгилик каалап кетет элем. Алдыда турган ОРТни жакшы игиликтүү тапшырып, эң жогору баадагы баллдарды алып, ата энеңизге, ушу Кыргызстан мамлекетибизге чоң ийгилик, жакшы адис болуп кетет деген чоң үмүттөмүн. Өзүмдүн атыман жеке эртеңки келаткан орозо айтыңыздар куттуу болсун демекмин. Бүгүнкү арапа кечибиз ийгиликтүү өттү дейм. Баарыбызга ден соолук каалайм, жакшылыктарды каалайм. Кечени уюштурган биздин агайыбызга дагы бир чоң ыраазычылык, баардык катышууларга чоң ыраазычылык. Рахмат. Сизге да рахмат. Жеңиш Килежей, сизге сөз берели. Учурдан пайдаланып, мен дагы ушул ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Ушундай жакшы бир сын маанайда ушу бизге жолугушуу уюштуруп бергениңиз үчүн Турат мырза, сизге чоң ыраазычылык. Жана биздин бүтүрүүчүлөрүбүзгө дагы ушул жолугушууга келип, кызыктуу сурооңуздарды берип, аябай жигердүү катышып, талкууларды ушул жаратып бергениңиздерге дагы. Анан мен ушу бүтүрүүчүлөргө айтып кетчү нерсем, бул азыркы замандын талабына жараша абитуриенттер или бүтүрүүчүлөр бул бир гана кесиптин ээси болуу бул азыркы заманда жетишсиз деп ойлойм да. Ошондуктан мен ушул бүтүрүүчүлөрдү универсалдык жөндөмдөргө ээ болууга аракет кылуусуна чакырып кетмекчимин. Ал эмне дегенди билдирет? Демек сиздер ушул бир кесипти тандап жатсаңыздар, ошол кесиптин айланасындагы ага жакын болгон көптөгөн жөндөмдөрдү үйрөнүп, тилдерди үйрөнүп, ар кандай технологиялык жетишкендиктерди менен чогуу бирге ошолордун болгон мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, ушу замандын талабына жараша өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөр менен ушу мамлекетибизди алдыга жылдырып, ушу жаштар баардыгы силердин колуңарда. Анан кайсы гана университетти тандабагыла, ошол татыктуу тандоо болсун. Ошону каалап кетмекчимин. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Бүгүн келип ушул биздин эфирде катышуучулардын суроолоруна жооп бергениңиздер үчүн. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сиздердин да айтыңыздар марек болсун. Жакшы туруңуздар. Рахмат.